Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Жергебиздеги орчундук кабарлар менен тааныштырып, назарыңыздарда Ыйман гимназиясы YouTube каналы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Аралыктан билим берүү жана анын билим сапатына тийгизген таасири эксперт менен маек. Күйүүчү майдын баасы кескин түрдө өсүүдө. Буга себеп эмне? Соңку кырдаалдар өлкөбүздүн жалпы билим берүү системасын аралыктан билим берүүгө өтүүгө мажбур кылды. Бирок бул жаңы система билим деңгээлине кандай таасирин тийгизди? Кененирээк кийинки материалда. Дүйнөнү дөңгөрөткөн апаат билим берүү тармагына да өз таасирин тийгизбей койгон жок. Салттуу билим берүүгө көнгөн мугалимдер жана окуучулардын аралыктан билим берүүгө өтүүсү кыйынчылыктарсыз коштолгон жок. Бул жаңы система тууралуу бизге экспертибиз айтып бермекчи. Кара суу базардын авторитети 5 контейнердин ээси Ашим ака, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул жыл кыйла оор жылдардан болду. Изоляция, аралыктан билим берүү. Чынында аралыктан билим берүүнүн айынан билим сапатынын төмөндөгөнү мендей экспертке эмес, катарда карапайым депутатка да түшүнүктүү деп ойлойм. Анткени экрандан сабак берүү мугалимге кыйын. Ананда кайтарым байланыштын жоктугу. Мындай сөз бар эмеспи? Айтылган сөз угулду деген эмес. Угулган сөз түшүндү деген эмес. Түшүнгөнү бул аткарат деген эмес. Улантабыз. Күйүүчү майдын баасы кескин түрдө өсүүдө. Буга себеп эмне? Жана эң көйгөйлүү маселе. Күйүүчү майдын баасынын өсүүсү тандыр самсанын да кымбаттоосуна алып келеби? Кененирээк кесиптешим улантат. Соңку учурлардагы күйүүчү майга болгон баанын кескин өсүүсү ансыз да араң күн өткөрүп келе жаткан карапайым элдин чөнтөгүн дагы да жукартмай болду. Баанын кескин өсүүсүнө эмне себеп болгонун билүү үчүн биз 8 класстын окуучусуна кайрылдык. Кыргызстан нефти Россиядан импорт кылат. Россия болсом Орто Азияны гана эмес, Прибалтика өлкөлөрүн дагы нефт менен камсыздайт. Ал эми Прибалтика өлкөлөрү болсом нефтти кымбатыраак сатып алышат. Ошон үчүн биз дагы ценаны көтөрүшүбүз керек. Себеби Россияга бизге караганда ал жака саткан пайдалуураак. Жакынкы айларда баа дагы 8 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Экинчи маселе болсо айдоочуларды гана эмес, бүтүндөй элдин көйгөйүнө айланып бара жатат. Тандыр самсанын да баасы көтөрүлөбү? Бул суроо менен биз Ош облустук ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башкы дарыгерине кайрылдык. Бул көпчүлүктүн кабыргасын кайыштырып жаткан жери. Негизи самсанын баасы 3 негизги фактордон көз каранды. Биринчи доллардын курсуна, экинчи нефттин баасына, жана үчүнчү бул өлкөдөгү алтындын запасына. Негизи бюджеттен ушул самсанын баасын сактап калуу үчүн 25 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Азыр мына ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыкты. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.